Ассалаумағалейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле базары жоқ каналы. Бүгін 20 июль 2022 жыл мен Бишкек шаарынын чыгыштарабы. Көкжардын чыгыштарында жаңы конушта жүрөм бул жерде туғандар. Ушул жерден көрүп турган үйүңүздөр сатылаттыр. Азыркы чыгарышта сиздерге ошол жөнүндө маалымат берейин деген. Биринчи жолу эле конуш жөнүндө айтсам, конуш жаңы конуш экен туғандар. Азырынча так аты жок. Мына көрүп тургансыздардай үйлөрү бар бул жакта. Жайгашкан жери Көкжардын чыгыштарабы. Проект Трюмая 1 дарегинде жайгашкан бул үйүбүз. Ошентип жазсаңыздар көрө аласыздар. Ылдый тарабы Кара Жагач, батыш тарабы Көкжар, түштүк тарабы эмне болуп калат экен, анысын айта албадым. Так, мынакей бул сатылуучу үйүбүздүн көчө тараптан көрүнүшү. Көрүп тургансыздардай тегеренте песка блок менен тосулган тугандар. Бул жерге чейин 138 маршрутка келет экен, бул жака чейин. Ахунбай көчөсү мына бул жерге чейин келген тугандар. Ахунбай көчөсү бул жерге чейин келген. Мектепке бул жерде Көкжардын мектебине барышат экен, садикке деле ошол жердин мектебине барышат. Свет бар тугандар. Суунун турбалары тартылган, бирок бул жакта баш жагына азыркы учурда бир аз ремонт иштери жүрүп, азыр ал жагын кошуп аткан учур экен, бирок үйдүн ички тараптарына полностью суу кирип, баары киргизилген турбалары. Бул жерден деле турбалар өткөн, жакын каракта суу деле кирет экен. Мынакей бул үйүбүздүн көчө тараптан көрүнүшү. Андан ары короосуна кирип калган маалыматтарды берейин. Жердин аянты 4 сотук. Мынакей үй жөнүндө айтсак, 143 квадрат метр. Стенасы полистирольный бетон экен тугандар. Стенасы тышкы тараптан жидкий травертин чачылган тугандар. Мына ушундай. Бул короосу. Документтер боюнча кызыл китеби тугандар жакын каралыкта келет деп айтты үйөсү. Кызыл китеби деле жакын каралыкта келет экен. Азыр биринчи жолу үйдүн ички тараптарын көргөзөйүн, андан соң короосунда калган маалыматтарды берем. Негизинен мынакей киргениңиздерде короосуга 1-2-3 машина кенен баткандай жер бар экен. Андан ары бул жакты карай барсак, киргенде мондай чакан навес. Ал навестен түз эле кирсек тугандар, бул жакта прихожка жайгашкан. Мына ушундай негизги кирүүчү эшиги, мына ушундай эшиктер орнотулуптур тугандар. Киргенде мындай прихожка, потолок пластика, дуалдары. Бул жакта травертин чачылыптыр. Андан ары полу кафель экен. Ушул жерден түз өтсөк, бул жакта мондай холл деп коебузбу, ушундай бир бөлмө бар. Бул бөлмөдөн калган жактарга өтүп кетсек болот. Ушул жерден сол тарапка карасак, бул жакта бир зал. Потолок, натяжной потолок, дуалдары, обой. Батыш тараптан терезелер орнотулган. Оң тарапка карасак, бул жакта кухня жайгашкан. Окей, бул кухнянын көрүнүшү. Полу кафель экен. Ички тараптан раковина орнотулуп, суу да чыгарылыптыр. Дуалдары, обой тугандар. Эми андан ары кайра эле бул жакка чыгып, түзөсөк, бул жакта бир мондай чакан бөлмө бар экен. Окей, чыгыш тараптан терезе орнотулган. Ушундай көрүнүштө. Андан ары бул жакта санузел, биринчи этаждагы санузел, экинчи этажда деле санузел бар экен. Биринчи этажда өзүнчө, экинчи этажда өзүнчө санузел бар тугандар. Ички тараптан раковина орнотулуптур, дуалдары, полу кафель. Эми андан ары сиздерге экинчи этажды көргөзөйүн. Окей, бул ушундай көрүнүштөгү тепкичтер орнотулган тугандар. Так. Андан ары бул экинчи этаждагы холл. Мына ушундай көрүнүштө. Батыш тараптан, түштүк тараптан терезелер орнотулуптур. Окей. Бул жерден окей толуулар көрүнүп турат экен тугандар. Андан ары бул жакта бир бөлмө. Потолок гипсокартон, дуалдар обой. Түштүк тарабынан терезе орнотулган. Буякта экинчи этаждагы санузел. Суу сарестон менен жылыйт. Дуалдары кафель. Пол деле кафель экен. Бул жакта мондай детский спальный жайгашкан. Чыгыш тараптан терезелер орнотулуптур.
Бұл жақта дағы бір чоң бөлімі бар. Окей, бұл жақта дағы бір бөлімі. Эми қоросына шығайындағы қалған маалыматтарды берейін туғандар. Мен қария үйдің қоросындамын туғандар. Үйдің шығыс тараптағы шекарадан ондай пескоблокпен болған забор бар. Заборға чейін аралық 1 метрдей аралық бар екен. Ал тұрғанда жер жемшекке жерлер азыркы учурда үй иелери помидор жана клубника егип койгон учур экен туғандар. Анан батыш тарабы мына ушундай көрүнүштө үйдүн тышкагында туалет эле ушул жерде жайгашкан. Эми бул үйдүн баасын айтайын. Бул үйдүн баасына $96,000 деп атышат туғандар. Сүйлөшүү болот. Ээсинин номерин экранга калтырам. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Сүйлөшүүлөр болот. $96,000 сүйлөшүүлөр болот. Анан ушул видеону достор менен группалар менен бөлүшсөңүздөр, мага үй ээсине сиздер чоң жардам берген болосуздар. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом туғандар. Кийинки чыгарышка чейин саламатта калыңыздар.